Канатбековичке берилет. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен биринчиден учурдан пайдаланып ушул жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү менен чын ниетимден куттуктап кетмекчимин. Бардыгынын иштерине ийгилик, ар дайым эл үчүн кызмат кылып жүрөрүнө тилектешмин. Эми Алмаз Акмжанович, мен биринчи суроом бул экинчи рет көтөрүп атам бул жерде 19 январда ушул жерде Бешеналиев министр здравоохранения өзү отурганда ушул жерде Чолпон Ата шаарындагы ушул туризм сезон башталганга чейин март айында Тамчы айыл аймагына жаңы ошол жердеги элдерди кабыл алуу скорый помощь ачабыз деп өзү сөз берди эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол ачыла элек. Мына уже туризм башталып, элдин көбөйүүсү байкалууда, сезон башталууда. Мен ойлойм, муну дагы тез арада баягы көңүлгө алып, өзүңүз көзөмөлгө алып бербесеңиз, эртеңки күнү кандай жагдайлар болот, анан мындайча айтканда баягы бардык нерсе болгондон кийин бизге уже мунун кереги жок болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен ушуну көзөмөлгө алып берсеңиз. Бул бир. Экинчиси, ошол эле тармакта жалпы ошол барган туристтердин бардыгы ушул Чолпон Ата райондук больницада болот. Ошол жердеги мен көтөргөн бул лифт маселеси. Ушул жерде Бакыт Эргешевич өзү сөз берди эле. Ушул лифт маселесин эми 2 миллион сомдук эле маселе экен. Менин оюмча бул жерде оорчулук жаратпаш керек. Тем более лифтти салуучу ишканалар бизде Кыргызстанда болуп аткандан кийин мен ойлойм муну чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп. Только ошондо бир протоколдук киргизип, сиз ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз. Себеби ар кандай жагдайлар жаралышы мүмкүн. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жамгырчиев Эмиль Эриковичке берилет.